Заманбап илим жана технология ыкчам өнүгүп жатат. Барган сайын биз уникалдуу өнүгүүлөрдү бир гана уюлдук тармактан эмес, ашканага арналган техникаларды да айтсак болот. Демек, биз алдыда үй кожойкелерине ашканадагы жаңы технологиялар тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү күндө бардык өндүрүүчүлөр өзгөчө жана көп кырдуу ашкана түзмөктөрүн элге тартуулоого умтулуп жатышат. Алардын бири 2017 жылдын соңунда чыккан Тефаль. Бул чай кайнатуучу идиштин өзгөчөлүгү ал уюлдук телефон аркылуу иштейт. Тагыраагы, сиз ашканага барбай туруп эле телефонуңуздагы көчүрүп алынган тиркеме аркылуу Тефальды күйгүзүп же өчүрө аласыз. Бул чайникта акылдуу техниканын катарын толуктайт. Xiaomi брендинен тиркеме аркылуу иштейт. Муну да уюлдук телефонуңуз аркылуу ыңгайлуу иштете аласыз. Негизи жакында ашканабызды жалаң гана роботтор башкарып калышы толук мүмкүн экендиги айтылып келет. Ал эми биз адам баласы аларга буйрук берип, роботтордун аткарган иштерине суктанып эле олтуруп калчудай ой жаралбай койбойт. Ашкана түзмөктөрүн тандоодо биз албетте анын сапатына, өң турпатына өзгөчө маани беребиз. Бирок алар канчалык деңгээлде коопсуз экенин да эсибизден чыгарбашыбыз керек. Мисалы, куймак бышыруучу жаңы көмөч казан сиздин ашканадагы жумушуңузду бир аз болсо да жеңилдетет. Кийинки ашканадагы жаңылык бул электрондук куймак бышыргыч. Абдан жеңил жана ыңгайлуу. Өзүнүн атайын табагы менен даярдап алган суюктукту жөн эле мынтип тийгизип алып эле бышырууга болот. Бул техника түрк элинин ойлоп табуусу. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн мыкты өндүрүүчүлөрү ашкана түзмөктөрүнүн жаңы түрлөрүн чыгарууга жана анын коопсуздук сапатын жогорулатууга аракет кылып жатышат. Өндүрүүчү компаниялар кожойкелерге жардам кылуу максатында жаңы микроволновканы сунушташат. Ал да сиздин уюлдук аппаратыңыз аркылуу өз ишин аткара берет. Сиз болгону керектелүүчү азыктарды анын идишине салып койгонуңуз жетиштүү. Бул жаңы мультиварка Xiaomi брендинен 2017 жылдын аягында чыккан. Эң биринчи эле артыкчылыгы уюлдук телефон аркылуу башкарууга болот. Ошондуктан өндүрүүчүлөр буга акылдуу мультиварка деген аталыш беришкен. Ичи 5 литр. Акмарал Аипова, Назгүл Кермалиева, Алтынбек Сакиев. Таң маанай программасы.